Салам достор, 8 март жөнүндө эмнелерди билесиз? 8 март бул кубаныч тартуулаган жана сулуулуктун күнү. Бул күн жаздын жана назиктиктин күнү. Же башкача айтканда 8 март эл аралык айымдардын күнү. Бирок ал дайыма эле жаздын, сулуулуктун, гүлдүн символун билдирип турган эмес. Эл аралык айымдардын күнү бул көптөгөн өлкөлөрдө майрамдалчу майрам. Ал тең укуктуулук үчүн күрөшкөн айымдардын жардамы менен пайда болгон. Мурда аялдарга иштөөгө, добуш берүүгө, кыздарга мектепке барууга же кандайдыр билим алууга мүмкүн эмес эле. Эгерде аялдарга иштөөгө уруксат беришсе да, эмгек талаптары оор. Ал эми маянасы аз эле. Анан айымдар митингге чыга башташат. Алар эмгек талаптары үчүн каршы чыгышкан. Өзгөчө жаш балдардын эмгегин колдонууга каршы болушкан. Окуя 8 мартта 1857 жылы Нью-Йоркто болгон. Алар муну бош казандардын маршы деп аташкан. Ооба, сиз адашкан жоксуз. Кийим-кече жана бут кийим фабрикаларынын жумушчулары көчөгө чыгып, катуу кыйкырып, бош от казандарын сабап, өзүнө көңүл буруп, бирдей укуктарды талап кылышкан. 1910 жылы Даниянын борбору Копенгагенге аялдардын эл аралык конференциясына ар түрдүү өлкөлөрдүн аялдары чогулушат. Ал эми Клара Цеткин бүткүл дүйнөдөгү аялдардын тең укуктарын камсыз кылган майрамды бекитүүнү сунуштайт. Андан кийин көптөгөн өлкөлөр үчүн жалпы аялдардын бир күнүн тандоо чечими кабыл алынган. Дем алыш күнү деп бул майрам 1965 жылдан баштап гана эсептеле баштаган. Бул улуу ата мекендик согуштун жылдарында советтик аялдардын кызматтарынын урматына, элдердин ортосундагы достукка жана тынчтык үчүн күрөшкөн кошкон салымы үчүн белгиленип калды. Биздин күндө 8 март көпчүлүктүн арасында өзүнүн биринчи маанисин жоготту да, бардык курактагы айымдардын жазгы майрамына айланды. Эми майрам жаздын башталышы, айымдардын сулуулугу жана назиктиги менен салыштырылат. Аселер Мекова, Байыл Акматов, Таңкы Коңгуроо программасы.